Жалабаттагы Курманбек стадионунда Мурас Юнайтед менен Бишкек Сити футболдук командалары беттешти. Оюндун биринчи бөлүгү 1-0 эсеби менен аяктап, Мурас Юнайтед командасы алдыга чыкты. Oyun boyunca ayta кетчү болсом, ушу Мурас командасы азыркы учурда алдыңкы орунда келип атат 1-0 эсебинде. Ушта жакшы бар, үмүттөр жогору. Эң главный күч, даярдык. Калкуу мындай жакшы даярдыктын негизиндеги командалар эле ошо өзүнүн ийгиликке жетип коет деп ойлоп атам да. Именно бул команда деп бөлбөйм, бирок неге дегенде өкө тең өзүбүздүн командалар да. Эми орта айтмакчы, пусть сильнейший победит дегендейчи, күчтүүлөр өтсүн. Колдойбуз до конца, аягына чейин. Мурас Юнайтед бул иреттагы күйөрмандарын лотерея менен кубандырып 10 миңден 50 байге уюштурган. Анын 25 оюндун биринчи бөлүгүнүн соңунда ойнотулду. 99 билет номер кайсыл жакта? Бар, гол жаш болой. Жолдошум менен келдим эле, жолдошумдун иши чыгып калып үйгө кетип калды. 4 билет алдык эле, бирөөсүнө чыкты. Үмүт кылып тургам, чыгат деп ойлодум. Мен Мурас командасын колдоп келдим. 210 кайсыл жакта? Дайыма ушул Мурас командасын колдоп келем. Мурасты колдойбуз. Мурас жакшы ойноп атат, жакшы оюн көрсөтүп атат негизинен. Ошо билетти 6 алганбыз негизи. Укамекоз бөлүп алганбыз 3төн. Эко чыкты азыр. Мургустан чыккан. Бунуста да алып коелу дедик. Пешен экен эми Алла Тааланын буйругу менен экен. Утпагандар да утсын эми иншалла. Оюндун экинчи бөлүгүндө эки команда тең гол жарата алган жок. Ошентип беттеш 1-0 эсебинде аяктап, Мурас Юнайтед Кыргыз Республикасынын 2025 жылдагы кубогунун финалына жолдомо алды. Ал эми команданын оюнчусу Максат Алугулов мыкты оюнчу аталды. Бүгүнкү оюн аябай оор болду. Өзүңөр көргөндөй атаандаштар да жакшы аябай катуу дайындалыптыр. Оор болду аябай эле оюн. Финалда Дордой менен кезигиштер, даярдык кандай жүрдү? Буюрса жакшы. Азыр биринчиден лигага дайындалабыз. Ошмо андан кийин АФК бар. Андан кийин кубокко финалга дайындалабыз. Оюндун жыйынтыгында футбол күйөрмандары үчүн Мурас Юнайтед клубу тарабынан уюштурулган лотерея кайрадан ойнотулду. Анда дагы 10 миң сомдон 25 байге ыйгарылды. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.